Көкжаңак шаарында буга чейин эс алуучу парк жок болчу. Паркты калыбына келтирүү 2019 жаштардын демилгеси менен эл аралык уюмдарга долбоор жазылган. Долбоор колдоото бүгүн эс алуучу жайдын ачылуу салтанаты орун алды. Шаарыбыздын эс алуу багына Өлкө келечеги саналган жаштардын деми мында. Бир жыл аралыгында паркты калыбына келтирүүдө жаштар билимин, ак эмгегин жумшашкан. Кала башчысы да жакындан колдоо көрсөтүп, жаштарга дем берген. Көкжаңак шаарынын социалдык экономикалык өспөнүгүсүнө, шаарыбыздын көркөндүрүүсүнө кошкон зор салым үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биздин жаштарыбызга, келечек ээлерине, шаардын ээлерине жаштарыбыздын эл арасында жүргүзгөн сурамжылоонун бүгүнкү күндөгү муктаждыкты чечүү максатында ушул биздин идея Агахан Юсаев уюмдары менен биргеликте иш алып барышып, мына шаарыбызды бир жыл бою сурамжылоо жүргүзүп, эң биздин негизги көйгөйүбүз болгон ушул парктын маселесин чечели. Ушул биздин паркыбыз мурдагыдай жанданса, аттракциондор курулса, биздин дагы балдарыбыз, келечек буундарыбыз ушул жерде, ата-энелерибиз балдарын ээрчитпеген ушул жерден эс алсак, өзүбүздүн жерде ушундай жакшынакай кылсак деген тилек, ой максаттары ишке ашып отурат. Бүгүнкү саамалыкка шаардын тургундары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда парктын кызыл тасмасы кесилди. Паркты бирок оңдоп жакшы кылышты. Мен как воспитатель болуп иштейм садикте, ошол мындай жаш балдарды алып келгенге дагы, ойнотконго дагы эми өзүбүздүн шаарыбызда парк болуп турса, бул аябай жакшы. Өзүбүздүн көрүнүшүбүз боюнча балдарды кичине байрамдарга алып чыгабыз дегендей, башка нерселерге алып чыкканда дагы бул Көкжаңакка өтө жакшы нерсе болду. Мен колдойм, жаштарга да ийгилик каалайм, мындан дагы көптөгөн ушундай иш-чараларды кылып жүрүшсө деп тилек айтып. Эс алуу жай өлкө эгемендүүлүк алганга чейин Көкжаңак шаардык шахтанын балансында болгон. Эгемендүүлүк алгандан соң таланып тонолуп кароосуз калган эле. Долбоордун негизинде селкинчек олтургучтар жана урналар орнотулган. Жалпы баасы 200 000 сомдон ашуун болгон. Жаштардын бул демилгесин башкаларда колдоого алышууда. Бизде азыр жергиликтүү бийлик тарабынан 56 000 сом жарыктандыруусуна бөлүп берип, азыр коюлду. Калган сумманы толук билбейбиз, бирок 18 скамейка, 18 урна жана 2 качеля орнотулду. Жана жазыкка буюрса, бизде өтө чоң пландар бар. Жазыкка уже бул жердин жалпы проекти сызылып, жергиликтүү бизнесмендер тарабынан да колдоо тапты. Жаз мезгилинен баштап иштер башталат. Эске салсак, Көкжаңак шаарында 11 400 калк отурукташкан. Барчынай Жанзакова, Кутман Мамашев, Көкжаңак шаары. Мына ушундай маалыматтар менен